Assalamu alaikum ağayın. Salamatсың көрерman. Mına me iş sapar menen Bayırkı Oş kalasına gelip жаштыгыбыз kalgan, stüdenттік günдөр ötken kasiyetli Sulayman Toğ'un betine gelip mına Rıspay Ake'nin Irdım Piri Rıspay Ake'nin kavuruna ziyaret kılıp Kur'an okup anan keyin hazır emi mına Rıspay Ake'nin özüne жазған regbiyemi Koş ömür kızığına kanbay gettim, tüyölük jaşçı жерге men de jettim. Жазылбай қаншарманды ырлар қалды, жашоодо өз энчимди албай кеттим деп мына ташка жазылып турат. Мен Ошко келген сайын Кагылайын Ош каласына келип Акбуура, анан Сулайман Тоо мына ушул зиярат кылам. Анан биринчи ушул Рыспай Акеге келип дайыма Кур'ан окуйм. Ошол студенттик курактарда, кездерде Рыспай Акенин колун кармагам, Рыспай Акенин сөзүн уккам. Anan Rıspay Ake'nin ırın gözme-göz uqqam. Anan uşul Kabristanda da bizdin Kerimovtardın bir tukumu jatat, Jumagül degen kichilekey karındaşımdın sögüş jerde jatat. Akemdin kızı uşul Alıkkuldun jana jiparınday bolup төрө түйүнөн чыкпай калып уш жерге жашырган бисилдери. Анан эми Рыспай Акени айтканда Кыргыздын баалуулуктары, урухий kençi, urухий liderleri ayta ketelçi şulardı жалпылап мына жумгактап. Биздин Манас эпосу мына урухий kençибиz. Анан кийин гений деген өнөр адамдарына берилет, гений деген сыпаттама. Анан илим адамдарына берилет да. Ошол өзүнүн өнөрүнүн туу чокусуна чыккан кишини гений дейт. Мына биздин эми генийибиз улуу Манас эпосу. Анан аны бизге жеткирген соңку магиканы гений Саякбай Каралаев, Саякбай абабыз. Андан кийин поэзияны бийик деңгээлге жеткирген Алыкул Осмонов Алыкул. Анан прозада дүйнөлүк ааламга алып чыккан кыргыз прозасын, кыргыз дүйнөгө даңазаланган Чыңгыз Айтматов. Андан кийин анан мына балет өнөрүндө дагы ушул кайсы бир деңгээлде дүйнөгө тааныштырган Бүгүсара Эжебис Бейшеналиева. Андан кийин опера өнөрүндө, ырчылык өнөрдө мына Болот Миңжилкыев агабыз, живописте дүйнөгө даңасалаган бизди мына Капар Айтиев, Капар абабыз мына жерде музей окуу Капар Айтиев атындагы азыр жолдо көрдүк. Балдардын окуу музыкалык мектеби. Кайран Капар абабыз мына. Андан кийин анан театр өнөрүндө мына театр актерлук өнөрүндө Муратбек Рыскулов, Бакен Кыдыкеева, Советбек Жумадыловду мына үчөөнү айтсак болот. Андан кийин кино өнөрүндө мына эки чоң бизди дүйнөгө даңазалаган кайсы бир деңгээлде Төлөмүш Океев, Болот Шамшиев агаларыбыз мына гений дейбиз да. Андан кийин анан мына кино актер өнөрүндө Сүймөнкул Чокморов, Таттыбүбө Турсунбаева эжебиз мына. Анан мына оончулук, музыкалык өнөрдө жалпы Рыспай Аке да мына гений Рыспай Аке. Мына бизде ырды, кыргыз ырын даңазалап дүйнөгө эми бул кишинин ырларынын али доораны алды да. Мына Америкага чейин япондор ким келбесин Рыспай Акени скрипкага да салып атат, гитарасына салып атат, оркестрине салып атат. Рыспай мына гений Рыспай Аке. Аны ушул кишиге сыйынбаганда кимге сыйынабыз? Мынандай улуттук рухубузду тааный жүрөлү. Биз өзүбүз кичине элбиз, бечел элбиз деп кээде кайгырып, көчөкүдөй бир нерсе болсо ушул дүрбөп, мындай бир корунгандай кул мүнөздү ташташ керек. Ал улуу Виктор Гюго, француз гений жазуучусунун жазганы бар. Элдин элдик касиети ал санында эмес дейт. Сан миң миллионунда эмес. Ал элдин касиети. Эрдин касиети дагы көлөмүндө эмес деген да. Ошон үчүн бул биздин элде ушундай дүйнөлүк деңгээлдеги рухий даңазалуу лидерлер чыкты да. Мына Рыспай Акебизге ошон үчүн келип сыйынабыз дайыма, тууганым. Анан кийин биз ар кайсын айтып, ар дүйнөнүн баягы албетте таанышыбыз керек, дүйнөнү тааныйбыз. Өзүбүздүн кыртышыбызга туруп, мына өзүбүздүн боорлорубуз, лидерлерибизди таанып туруп, ушуларды угуп, окуп, андан кийин балдарыбыздын жүрөгүнө, мээсине кыттай уютуп туруп анан дүйнөнү тааныганга өтсөк,
ошондо биз эл болобуз. Ошондо анча-мынча шамалдарга ыргалбайбыз биз. Туруштук беребиз, бороондорго да туруштук беребиз. Мына бир ошту көрсөттүк кой. Кандай мына аралап жүрсөң көңүлүң ачылат. Өнүгүү болуп атат, ай туугандар. Кандай сонун өнүгүүлөр болуп атат. Анан кийин Сулайман тообуз бар. Кесинде дүйнөнү дүңгүрөткөн, ушул жерден азганактай Орто Азияны азганактай кол менен улуу Индистанга падыша болгон Султан Бабур салган да ушул жерге. Жөн салган эмес да. Орто Азиянын мекеси деп бекер айтылбайт. Өз жерибизди билели. Анан мына музейди айланып жүрүп, тешик таппай, эшик таппай жүрүп, мына музейдин азыр иштеген аксакал ким эле? Я. Эргешбай аке деген алайкулук ачып берди бизге эшикти, Эргешбай аке. Эми элибиз аман болсун, журтубуз аман болсун, байыр кошубуз аман болсун. Эл журтубуз ошо ак калпак кыргыздын турагы. Анан биз элдүүлүгүбүзгө шүгүр этели, улуу жаратканга сыйыналы, жакшы тилек, жакшы үмүттөр менен жашай берели дейли. Аман бололу туугандар.